Уран жөнүндө айтайын дедим эле. Сиз жооп берип койсоңуз. Уран өзү негизи Кыргыз элине зыян тийбегендей. Тие турган болсо хвостокраншаны көчүрүп кетип бир жака. Анан элге жаңы заманбап техникалар менен колдонсо болобу же болбойбу, ушул жөнүндө жооп берип коесузбу? Камчыбек Жолдошбаевич, абдан чоң рахмат сурооңузга. Эми уран боюнча мынакей кийинки бир 2 жуманын ичинде абдан катуу талкуу болуп атат. Бул урандын тарыхына бир аз токтолуп баарыңыздарга мен маалымат берип койсом, себеби дегенде туура эмес маалыматтар болуп атат да. Бул уранды иштетүүдө Россия Федерациясынын 30 миллион долларын алышкан. Анан ошону уранды жана кенин берип атат депчи. Мунун тарыхына токтолуп кетейин, уруксат берсеңиздер. Юразия Кыргызстан компаниясы 2004-жылы бизден регистрациядан өттүр. 2010-жылы 18 ноябрда геологиялык изилдөөгө алган экен. Ошондо эле кайра 11-жылы узартылган геологиялык чалгындоо деп. Ал убакта министр болуп, жаратылыш ресурстарыныкы Жумалиев Кайрат иштептир. 2011-жылы май айында ошол Кызыл Омпол деп жанагы уран чыкчу жерде деп кендин жерине берген экен. Ал жерде экинчи жолу кол койгон Эсенаманов Замир деп. Ал дагы ошол министр болуп иштеп жүргөндө кол коюлуптур. 2012-жылы ош жерге лицензионный соглашение деп кол коюп бериптир. Ал жерге Чунуев кол койгон. Узартып беришкен дагы. 2014-жылы 2015-жылга чейин узартууну Зилалиев кол коюптур. Уранга деп кол койгон. Уран экенин билишкен, уран чыгарын билишип, жанагы геология разведка болгондон таанышып чыккандан кийин, анан кийин ошол уранга деп жазылып лицензия берилген экен. Бул жерде жазылып атат. Мынакей мен окуп берейин, орусчасын, баарыңыздарга эме болсун. Выдано лицензионное соглашение номер 4 на проведение геолого-разведческих работ на уран, торий, цирконий, железо, титан, фосфор, редкие земли и шпат, полевой шпат деген бар экен, в пределах Кызыломпульской площади. Июльда 15-жылы заключение лицензионного соглашения номер 5 из видов полезных ископаемых исключены торий, цирконий, железо, титан, оставлен только уран. Уранга деп ушундай кол коюлган да. Мына ошондон бери келатып, 16-жылы дагы узартылыптыр. Анан ошол азыркы чалгындоо иштери жүрүп атат, жүрүп бүтүп, анан баягы келип Россия Федерациясынын президенти келип кол койгондогу иш кагаздарды, келишимдерди айтып атат, биздин бюджетке түшкөн деп. Жок, андай эмес. Карабалта Тоокен комбинаты менен Экономи Полимерс деген Россиянын компаниясы экөө бири-бирине кызматташуу боюнча кол коюшуп атат. Ошо Полимер Экономист деген компания Карабалта Тоокен комбинатына 30 миллион доллар бергенге жардам берем деп атат. Мына ошондон кийин анан жанагыдай иштер башталып атат. Мен эмнеге айтам, кечээ биз депутаттарыбыз суроо берди, 30 миллион долларды силер ошон үчүн алгансыңарбы деп. Жок, андай эмес. Экинчиден биз ведомство аралык комиссия түздүк, башында мына Кубат Айылчиевич. Ал жерде бүт экология маселесин, адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна таасири тиеби, тийбейби, ушул маселе кандай болот? Жаратылышыбызга кандай маселе болот? Тиеби, тийбейби? Жаратылыш бузулабы, бузулбайбы? Ушул маселелердин баарын камтыган ведомство аралык комиссия түздүк.
түзүп ал жерге Улуттар Академиясынан жана ушуга байланышкан окумуштуу эксперттерди анан биз азыр тапшырмада берип атабыз. Эл аралык эксперттерди чакырып, ошол жерден биз өзүбүздүн тыянагыбызды чыгарып анан жергиликтүү эл менен, сиздер менен кеңешип, андан кийин анан уруксаат беребиз жана бербейбиз. Мына ушундай максатта болуп атат да. А бизди кээ бирлер айтып атат, ушул азыркы өкмөт берген, анан акча алган деп. Андай эмес. Бүгүнкү күндө ал жерде иш болгон жок. Азыр мына ведомстволук комиссиянын алкагында ошол изилдөөнү жүргүзгөн компания дагы, Тоо-Кен кара-балта комбинаты дагы баары чогулуп азыр ишти улантып атышат. Изилдеп, андан кийин анан сиздерге дагы айтабыз, кандай тыянакка келдик. Андан кийин гана чечебиз. Иштейби, иштебейби комбинат. Андан кийин бул эми акасы Бакиевдин, Атамбаевдин убагында эле иттин өлүгү ошондо эле көмүлгөн турбайбы?